жазуучу жанында Манас Барсбек. Маданияттын мыкты кызматкери Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Шабыт эл аралык фестивалынын дипломанты. Дил чабыт жана жаралуу сезимдер поэтикалык китептердин автору Жылдызбек Турсунбаев 14 жашына тарта ыр жаза баштаган. Манасчылык, сөзмөрдүк жана акындык өнөрү боюнча республикалык бир нече таймаштардын баш байгесин багындырган. Анын калемине таандык көптөгөн ырларга обон жазылып, учурда эстрада ырчылары аткарып популярдуулукка жетишип келишет. Анын Кыргызстаным сүйүү темасындагы Тобогул менин бабам сыяктуу ырлары кыргыз элинин алкышына арзып келет. Колубуздан келишинче жашап жазганга аракет кылабыз. Негизи мен өзүм баягы жаш ырчылар менен, улуу ырчылар менен деле жакшы, бирок жаш ырчылар менен көбүрөөк тыгыз катыштамын. Анткени баягы жеке поэзия жазуунун сыртында ошол орустарда жанр бар, бир поэт, анан поэт-песенник деп. Ошол поэт-песенник деген башкача айтканда обондорлорго сөз жазуу тармагындагы бир аз өздөштүргөн акындардын катарына кирем. Ошол бүгүн кечени колдоп Нурлан, Нурмат деген инилерибиз, Омар деген инилерибиз келүүдө. Ошол алар менен акыркы 10 жылдыктын ичинде ошол алардын чыгармачылыгында колдоп, алардын жүрөгүн кытыгылаган обондорго жакшы сөздөрдү жазып берип келем. Калем кармап ыр түрмөктөгөн таланттуу акындардын чыгармачылыгын колдоо максатында Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду поэзия кечелерин өткөрүп келет. Бул ирет ачык асман алдында Сейилдеги Серенада поэзия кечесин өткөрдү. Анда 3 акын катышып чыгармачылыгын калың журтка кенен тааныштыра алышты. Фонд 2016 жылдан бери 100 акын катышкан 41 поэзия кечесин өткөрдү. 2016 жылдан бери 42 кече бүгүн өткөрүп атабыз. 100дөн ашык акындарды элге таанытып, алып чыгып, аларды мындай кандай десем, пропаганда кылып, жаш акындарды алып чыгып атабыз. Улуу муундагы акындарды, орто муундагы акындарды, ошондой болуп эле кээде 2ден акын, кээде 3дөн акын. Мына бүгүн 3 акындын катышуусу менен кече өткөнү турат буюрса. Мына барпынын салдың обонун, бар пейили жогорум. Кыргыз улуттук Манас театрынын мүчөсү Садырбек Турдубек уулу поэзия кечеге 2-чи ирет катышууда. Алгачкы жолу мындан 4 жыл мурун катышып ырларын көркөм окуп берген. Бүгүн калемгердин ырларынан сырткары Манас айтып, айтыш өнөрүн көргөздү. Айман боздун астында артка камчы чапты да, көк жолдардан айрылып артка кантип жөнөйөн. 4 жыл мурун катышканыбызда жаш акындардын катарын толуктап деп катышканбыз. Мунусунда болсо кичине жашыраактан кичине өтүрөөк калган акын катары катышып жатабыз. Андан бери дагы ырлар жазылды. Дагы ушу поэзиядан бир нече ийгиликтерге жетти деп тандап алдык деди. Ал сөзү менен мени чындап сүйүнтүп койду жеке. Бул жерде биз жалгыз гана поэзия окуп, Манас айтып, төкмөлүк өнөрдү көргөзүп ушу сыяктуу катышабыз. Окуучу кезинен тартып ыр жазып чыгармачылыкка жакын өскөн Коштошу аттуу прозалык Саябандагы Муза ыр жыйнагынын автору, эл аралык жана республикалык кароо сынактарда алдыңкы байгелерди багындырып келген Чолпон Орозалиеванын ар тараптуу чыгармачылыгы бүгүн поэзия кечесинде жаңырды. Анын фонд тарабынан биринчи жолу поэзия кечеге катышып атам. Мен үчүн аябай кубанычтуу болду ушул айтылган сунуш. Бүгүн болсо ар түрдүү темада ыр окуйбуз. Ата эне, балалык, мекен, эл жер тууралуу. Биздин эң башкы максатыбыз ошол ырларыбыз элге жетсе, элдин жан дүйнөсүнөн түнөк тапса, ошолорго бир руханий азык берсе деген изги тилек менен кечебизди баштадык. Иш чарада авторлордун калемине таандык обонду ырларды эстрада ырчылары аткарып келген көрөрмандар акындардын чыгармачылыгы менен кенен таанышууга мүмкүнчүлүк болуп, меймандар жан дүйнөсүнө руханий азык алып мыкты маанайда кайтышты. Алтынар Жайдылдаева, Асылбек Курманалиев, Автандил Бактыбеков, СТВ.